Апааттуу согуш күндөрү Галина Журик 17 жашта гана болгон. Бул күндөрү ал Климов шаарында жашап заводдо эмгектенген. 1942 жылы 18 жашында Галина өз ыктыяры менен фронтко аттанган. Ал фронтто 7-гвардиялык дивизияда медайым болуп иштеп, башынан нечендеген оор күндөрдү өткөргөн. Анын ар бир күнү жоокерлерди дарылоо, аларга операция жасоо менен өтүп, ал Тургай алардын өлүмүнө да күбө болгонун айтып, оор үшкүрүү менен эскерет. Это я на своей работе, на больнице работала я. Өлүм биздин арабызда эле жүрчү. Биз ок атышуулардын арасында иштеп, нечендеген жоокердин өмүрлөрүн сактаганга аракет кылдык. Башкалардын өмүрүн алып калабыз деп, өзүбүздүкүн тобокелге салдык. Аларды согуш талаасынан эле ошол жерде эле дарылоого туура келчү. Согуш эч кимди аяган жок деген ардагер ал күндөрдү көз жаш менен эскерет. Келечек муунга ачык асман. Тарых калтырган ардагерлердин майрамы жылда чоң масштабта өткөрүлүп келет. Быйыл мындай мүмкүнчүлүк жок болгонуна Галина апа капа деле эмес. Анткени өлкөдөгү кырдаал курч болуп, эч ким үйдөн чыкпашы керек экендигин каарман туура түшүнөт. Никто ничего не будет делать. То, что все... Биз бирде майрамды калтырбай майрамдайт элек. Мына быйыл минтип оору басып, баарыбыз үйдө отуруп калдык. Ооба, албетте түшүнөм. Үйдө болуу шарт. Анткени элдин, ар бир кыргызстандыктын ден соолугу маанилүү. Галина Журик 4 баланы тарбиялап эрезеге жеткирген. Ал жолдошу менен согуш талаасында таанышып, кийин баш кошушкан. Кандуу апааттан кийин экөө тең Кыргызстанга кайткан. Өмүрлүк жары инженер куруучу кесибин аркалап, ал эми Галина үй чарбачылыгы менен алектенип, балдарды тарбиялаган. Муж в 8-й дивизии был, я в 7-й дивизии. Жолдошум Иван Журик өзүмөн 10 жаш улуу. Мен 7, ал 8 дивизияда эмгектендик. Экөөбүз бири-бирибизге жакын болгондуктан мамилебиз уланып кетти. Кийин эле анан баш кошуп үй бүлө күтүп калдык. Жолдошумдун көзү өтүп кетсе да, азыр жалгыз эмесмин, балдарым бар. Ардагер азыркы тапта уулунун колунда турат. Анын жашы 96-га таяп калса дагы баскан турганы тың, өзүнө бекем. Он не видел детей. Все время... Аял киши согушта бул өзүнчө бир окуя. Апалар, сиңдилер, кыздар, жубайлар согуш талаасында, тылда эркектер менен тең тайлаша иштеген. Алар медайым, пилот, снайпер, жоокерлер арасындагы байланышты түзгөн оператор болуп, кара жумушта аскердик милдетин так аткарышкан. Алина Бактыбекова, Жан Таймакенов, Пирамида.